Кадырлуу замандаш, кайрадан сиздерге кутман таң тилеп, сиздерди экран артына жакыныраак чакырабыз. Анткени бүгүн бизде сиздер үчүн пайдалуу кеңештер болот деп ишенебиз. Кесиптеш, негизи эле ден соолукту кам көрөрдө бул пайдалуу мөмө жемиштерди, цитрус өсүмдүктөрүн, ошондой нерселерди жеш керек деп калдык. Андан сырткары дагы эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Негизи күнүмдүк жашообузда ден соолугубузга кам көрүш үчүн бул баягы туура тамактануу деп айта алам. Себеби азыр тамак аштарды туура эмес баягы жеп алуудан ашыкча салмак кошуп кетип атабыз, же болбосо ар кандай бир ашказан ооруларына чалдыгып атабыз деген сыяктуу. Анан ошондуктан биз күнүмдүк тамак баягы жеген рационубузду оңдой турган болсок, сөзсүз түрдө ден соолукка кам көргөн болуш керек. Анан бул нерсени айтып калганымдын себеби биздин экинчи мейманыбыз ушул пайдалуу кеңештер же болбосо ушундай бир ден соолукка кам көрүү максатында маек куруп берем, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берем деп келген чагы. Ким деп турсаңыздар тааныштыралы, экранга жакыныраак чакыралы жана ошондой эле биздин келген мейманыбызга өзүңүздөрдүн кызыккан же болбосо бир жооп ала турчу суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Конок менен тааныштыралы. Клиникалык нутрициолог, дипломдуу health coach жана ошондой эле Neolife клиникасынын негиздөөчүсүнүн бири Дилшат Төрөбековна маектөрүбүздө. Кутман таң. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга бүгүнкү маек пайда алып келишине тилектешмин. Дилшатчы, айтсаңыз, сулуулугуңуздун сыры эмнеде? Биринчи эле баягы жүзүңүздөгү өзгөчөлүк байкалып атат. Рахмат. Бул сулуулук мындай да, биз ички организмдерди, мисалы, ичегилерибизди мынтип ачып көрө албайбыз да. Ошондуктан терибизди Кудайым бизге күскү кылып берип койгон да. Биз мындай териден эле билип коебуз, адамдын ичинде көйгөй барбы, жокпу депчи. Мен ошо ичтен жашарууга басым жасайм да. Демек, бир косметологко барып, бир кандайдыр бир процедура алып көргөн эмесмин. Ошо тамак аштым мен. Мен алгачкы эле суроом эжеке. Азыркы учурда превентивный дарыгерлер актуалдуу болуп атат. Бул анан сиздин баягы негизги кесибиңиз ушул жаатка ылайыкташкандыктан ушул боюнча жалпы көрөрмандарга эмне себептен бул медицина бизге баягы актуалдуулугун көрсөтүп атат? Негизи эле Кыргызстанга көп эле нерсе бизнес болобу, мода болобу, Европадан келет да. Анан превентивный дарыгерлер деген булар ооруну алдын алган дарыгерлер да. Же болбосо ооруп, мисалы, дарыларды ичет да, антибиотиктерди ичип, ремиссия деп коет, оору басылгандан кийин кайра дагы ооруп калбаш үчүн кайсы бир аракеттерди жумшап туруш керек да. Мисалы, чуда таблеткалар жок да, буну ичип койсоң өмүр бою кайра оорубайсың деген гарантия жок да. Ошон үчүн дагы ооруп калбасын деген иш аракеттерди, кеңештерин берген дарыгерлер болот. Анан азыркы учурда ушул сиздин кесибиңизге байланыштуу ичеги ашказан оорулары, запор деп коебуз, бир эле учурда ушундайлар күч алып атат. Бул баягы 7 жаштан болобу, же болбосо 3 жаштан болобу, ушул 90 жашка чейинки адамдар бул нерсе менен жабыркап келишет. Анан мунун себеби эмне үчүн, эмнеден болуп атат? Кандай алдын алышыбыз керек деги эле? Аябай жакшы суроо да. Бул эмеде экинчи курста Тухвачин деген эмебиз бар, профессор лекцияда айтканда, силер аябай жакшы окушуңар керек депчи. Анткени келечекте силер ичи каткан, иммунитети начар, аллергия поколение өсүп келатат. Ошолор менен иш алып барасыңар. Их очень будет тяжело лечить депчи. Мисалы, антибиотик берейин десең, аллергиясы бар. Бир нерсе кылайын десең, иммунитети ылдый. Дары берейин десең ичи каткан. Силер аябай мындай клиникалык мышлениеңер күчтүү врач болушуңар керек. Эгерде андай боло албайм, өмүрүмдү медицинага арнай албайм десеңер, азыр кеткиле деп айтканда, ошондо мынтип эле деп койгом, бирок ошонун сөзүн мен эми түшүнүп атам да. Азыр бизде тамак аш өзгөрүп калбадыбы, Мурун биз жана эмеден эле байкасаңыздар болот. Прикус деген брикет коюп атышпайбы? Мурун ошондой жок болчу да биздин убакта. Анткени биз кыртылдатып сабиз жечик, алма жечик, табигый азыктар да. Анан биз деген табигый азыктар менен тамактанчук да. Мисалы, нан жесек да анда пайда бар болчу, алма жесек азыр анда дагы сонун пайда болчу. Ошол эле алма мурунку 1 алма менен азыркы 5 алма барабар болуп калды да, пайдалуулугу боюнча. Анан эмеси да өзгөрдү, количествосы да өзгөрдү, качествосы да өзгөрдү. Мурун биз эртең менен тамактанчук, түштө келип тамактанчук, кечинде баарыбыз чогулуп тамактанчук.
Азыр карасаңыздар эртең менен деле тамактанып атышкан, остановкада балдар тамактанып атышкан, автобуста кетип да тамактанып аткан, мындайча айтканда тынчтык жок да. Тамак сиңирүү системасына деле тынчтык керек. Ошондой да. Же болбосо күнүмдүк рационду деле сактабай коюп атпайбызбы? Мисалы үчүн Эч нерсе сакталбай калды. кечке ачка жүрөбүз да, кечинде бир катуу тоюп алсак деле бул ашказанга зыян экен. Анан биз баягы конокчул келебиз да. Эртең менен кечке ичпей, кечинде конокко барганда тамак жейм же коноктошкондо жейм. Андай эмес да. Негизи нутрициологдордун көз карашында эң основной, мисалы 100% болсо ошону бөлөбүз да. Завтракта көбүрөөк 45%-ын завтракта жешибиз керек. Анан 35%-ын обедте жешибиз керек да. Калганын анан кечки тамакка калтырышыбыз керек да. Биздики тескерисинче да. Завтрак жок, эртең мененки тамак жок. Ошон үчүн көпчүлүк адамдардын эмеси бузулуп калат да, тамак сиңирүү системасы. Биздин ошол ашказаныбыздын же болбосо ошол ички органдарыбыздын оорушуна биздин тамактануубуздун да таасири өтө чоң. Эгерде төрөлгөндө тубаса бир органический эмелер, өзгөрүүлөр жок болсо, тамак аштан да. Бирок эгер статистиканы карасак, 100% адамдын көп пайызы ошо алиментарный деп коет, ошо оорунун баары ооздон башталат деп коет да. Мындайча айтканда, анан момундай сөз бар да. Жаман тамак жеп, жакшы жашоого умтулбагыла дегенчи. Негизи анатомияны деле карасакчы, Кудай бизди жаратканды карасак, колдон, баштан чогулган кандар дароо эле жүрөккө куюлат, буттан чогулган кандар жүрөккө куюлат. Бирок тамак сиңирүү системасынан чогулган кандар дароо эмеге жүрөккө барбайт да. Ал биринчи боорго барып, тазаланып, анан жүрөккө куят да. Кудай деле билгенде эң кир жер, загрязненный часть тела бул ошо тамак сиңирүү системасы да. Биз ошон үчүн бул ушул органдарга өтө кылдаттык менен мамиле кылып, жакшы көңүл бурушубуз керек да. Дилшатчы, айтсаңыз, азыр сиз өзүңүздөрдүн дагы жеке клиникаңыз тууралуу тааныштырып калдым да. Анан ушул көйгөйлөр боюнча сиздерге канча жаштан кайрылып атышат? Биз негизи 12 жаштан өйдө карайбыз. Бирок кайрылуулар жаш балдарда деле да. Кээде тааныштарыбыз аябай суранып келип калышат да. Анан биз педиатрды чакырып, чогуу карайбыз да. Мындайча айтканда жүрөгүң ооруйт. Баягы териси уже бир 5-6-ны төрөгөн баладай, кыздай. Анан мындай алдап, балдар менен алдап иштейсиң да. Алтыным, мынтип тамак жешиң керек, эми мындай кылышың керек десең, ноль внимания да. Мынтип бир кулагы эптеп-септепсең да, бир кулагы телефондо ушундай да. Анан айтам, телефонду алмайынча болбойт. Анткени ал ден соолугуна мындай көңүл кагыш мамиле жасайт да, ага неинтересно, кызык эмес. Ошон үчүн баягы мен телефон менен көп байланыштырам. Азыр көп эмелер бар, жана ЗПРлер, чыгып атпайбы, балдардын көйгөйлөрүн көбүн эле телевизор, телефонго байланыштырып атат да. Мен запорду деле ошого байланыштырам. Анткени ичеги бул мышечный орган да, мышцадан турат. Биз кыймылдасак кыймылдайт, биз кыймылдабасак ал кыймылдабай тура берет. Биздикилер кандай кылат? Жешет и сразу телефон. Жешет. Биз мурун эптеп-септеп тамак жеп алып, эшикке чуркап ойночук. Азыр кыймыл аракет аз. Жок да, мынтип кечке эшикке чыкса деле оюну, телефон отурушат. Андай болбойт да. Бир жумада балабы, кемпирби, биздиге окшогон зрелый возрасттабы 3 күн бир жумада 1,5 сааттан кыймылдаш керек, тренировка кылыш керек да. Секиреби, пара тебип ойночук, чүкө ойночук, биз ошондой. Ошонун баары кыймыл болчу да, ошонун баары ич катуунун алдын алуу болчу да. Ич катуу деп калдык, анан кечке эле ич катууну айтпай, бул ич өткөктү да диарея деп коебуз. Азыркы учурда ашказаныбызга тамак жакпай калган учурда же бир жел өтүп калган учурда деле ушундай бир оор экенин убактылуу дарылар менен дарылап коюп атабыз дагы, бирок анын диареяга айланып кеткенин да билбей калат экенбиз да. Эмне себептен? Ушул боюнча да маалымат берсеңиз. Негизи мындай да, ич өтөбү, ич катабы, биз аны бир мындай бөлүп карай албайбыз да. Биздин клиника мисалы кыскасы бөлүп карай албайбыз. Ич катканды биз ооздон баштап карайбыз. Бул эмне жеп атат? Майда чайнап атабы? Анткени ичегинин жумушу бул өттөн аябай көз каранды да, өттүн суюктугунанча.
бул эмеде жалпак тилде элге түшүндүрүп бериш үчүн эме деп коет, фериси деп коет эмени. Идишти деле фери менен жуусак жакшы жуулат го. Өттүн деле суюктугу кишечниктин фериси деп коебуз да, мындайча айтканда. Эгерде өт жакшы иштесе 90% көйгөй болбойт. Ич катпайт, ич өтпөйт, ич көбөбү, ашыкча жел чыгабы, ушунун баары көбү өттөн да. А эмне үчүн оздон баштайбыз? Анткени биз майда чайнап, анан ашказанга даярдап беришибиз керек да тамакты. Ашказанда тиш жок. Ал чайнай албайт. Бирок ашказанда кислота бар да. Бизде момундай адаттар бар. Тамак ичебиз, артынан шылкылдатып эле суюктук ичеребиз да. Ашказандын өзүнүн суюктугу бар. Ал кислотада, аябай күчтүү кислота. Аны алып тамызсак, кол күйүп калат. Ал эмне үчүн ошондой болуп калган? Ал тамак аш менен түшкөн бактериялар, паразиттер, микробдор ошол жерде өлүш керек, тамак сиңиш керек, бөлүнүш керек, белок сиңиш керек. Анан биз эгер шылкылдатып эле суу иче берсек тамак менен, эменин кислотанын күчү кетип калат. Кислотанын күчү кетсе тамак сиңбейт. Андан ары ашказан бул сиңбей атат деп аракет кылып тура бербейт да, убактысы келеби кишечникке өткөрүп берип коет дагы. Ал кишечниктен көйгөйлөр башталат. Ич катат, ич өтөт, ич көбөт, ошондой. Анан кээ бирлер айтат, мен суу ичпесем какап калам депчи, бир суткада 2,5 литрдей шилекей чыгат. Представьте, это как 3 литровый банкадай шилекей чыгат. Кудайым ошону билгенде, бул тамак жеп атып какап калбасын деп ошончо шилекейди чыгарып койгон да. Андан кийин тамак кислотага аралашып кишечникке куйганда хеморецепторлор деп коет да, ошол раздражение болот да, мээге сигнал кетет. Мээге сигнал кеткенде мээ кайра ошо өттү кишечниктерди иштетет. Көрүсүзбү кандай эме бири-бирине байланыштуу. Анан ушул жерде жалпы көрөрмандардын эсине салып өтөлү, ден соолукка пайдалуу бир өзүңүздөрдүн ич катуу же ич көбү жөн эле ушул ашказан ооруларына байланыштуу суроолоруңуздар болсо, биздин маектөрүбүздө экинчи коногубуз ушул пайдалуу кеңештер өзүнүн баягы билгендери менен бөлүшүп жаткан учуру биздин экрандагы WhatsApp номерлерибизге өзүңүздөрдүн ден соолукка керектүү же болбосо кандайдыр бир кам көрүү максатындагы суроолоруңуздарды узатсаңыздар, эфир бүткөчөктү биздин эжекебизден жооп алып берүүгө даярбыз. Анан көп учурда Дилшатчы айтсаңыз, сиздер баягы соц баракчаңыздардан көрүп турабыз. Анан көбүнчө табигый азыктардын дагы пайдалары экенин билбейт экенбиз адам баласычы. Мисалы үчүн ошол эле сууну көп ичкиле деп дайыма чыгарып турасыздар да. Анан ошо табигый азыктар тууралуу айтып кетсеңиз, ошону көбү билишпейт экен да. Негизи уникальность медицины, простоте деп коет да, мындай. Жөнөкөй эле нерсе менен дарылай алган медицина эң сонун медицина. Анан алдын алган медицина эң жакшы медицина да. Табигый азыктар. Табигый. Орун алдын алган, анан биздеги бар нерсе Кудай берген нерселер менен. Негизи суу деле бул дары. Көп эле бекердин баркы жок да. Мындай. Анан билсе дагы туура эмес ичип алат. Мисалы, мисалы биз ич катуу боюнча сүйлөшсөк, эгер бул заң да, бул заң. Бунун деген 70% судан турат. Эгерде бул 50 болсо адам ичи катып баштайт, 40 болуп калса суусу, болду, өнөкөт запор болуп калат да. Анан организмде жизненно важный органы деп коет да. Мисалы адам давлениясы суу аз болуп организмде давлениясы түшүп кетсе катастрофа болот да. А бирок запор менен андай болбойт. Эгерде организмге суу жетпесе, ошо жизненно важный органдарга алып кетип калат да суунучу. Ал каяктан алат? Заңдагы сууну алат, теридеги сууну алат, анан ошо жүрөккө, боорго, мээге, бөйрөктүн иштешине жумшап коет да. Ошон үчүн биз биринчи эмеде негизи ич катууну дарылаганда пробная терапия деп коет. Ушу жөнөкөй методдор менен аракет кылабыз да. Анан эгер болбосо, анан башка этаптарга өтөбүз. Колоноскопия жана акчасы көп, кымбат, андан кийин эмнелерге өтөбүз да. Негизи көбүнчө 90% бейтаптарды ушу жөнөкөй эле ыкмалар менен дарылап алабыз. Ошол негизи ашказан оору деп калдык да, азыркы учурда ошол ашказан оорунун түрлөрү да көбөйүп кетти го. Гастрит, язва деген нерселерчи. Ошолор эмнеден пайда болот да, алдын алыш үчүн көбүрөөк эмне кылыш керек? Эми алардын мындай да, кайсы бир оору болбосун, биринчи эле себебин аныкталыш керек да. Жана бизкилер 0 ичип жүрөшөт, ношпай ичип жүрөшөт, ал деген
сиз сезип жаткан симптомдорду гана мынтип маскировать этип коет да. Бирок баягы себеби калып калды да. Ошон үчүн баягы бизде язва көбөйүп кетти, онкология бизде желудок боюнча аябай көп да негизичи. Бул баягы эле туура тамактаныш керек и бир жылда бир гастроэнтерологко барып коюш керек да. Анан жана эме бар. Генетика, эпигенетика деген бар да. Мисалы, атаң, апаң же бир туугандарыңда кайсы көйгөй болуп, бул ашказан болобу, калкан бези болобу. Эгер ошол болсо, же инсульттан каза болгон болсо, жакындарың, ошол ооруга барып анализ тапшырып, кеңеш алып алган жакшы да. Нутрициологдордун мааниси ушул жерде да. Мисалы, сиз мага консультацияга келдиңиз да, мен сурайм. Ата-энеңиз эмне менен ооруган, сиз өзүңүз эмне менен ооруган, канча жолу кош бойлуу болгонсуз, а ошо кош бойлууңузда эмне болгонсуз, эгерде кесарево сечение болсоңуз, мен ойлоном, бул деген витамин, микроэлементтери, значит, көп королгон бул аялда деп. Анан сурайм, сиз канчанчы баласыз апаңызда? Эгерде эң кичүүсүмүн десе, анда апасы уже муну анемичный болуп төрөгөн деп, ушундай клинический ойлонуп баштайбыз да. Так деп, анан профессияңызды сурайм. Басып отурасыз же кечке мынтип иштейсизби, эмне менен иштейсиз, вредность барбы? Ушинтип анан чекап пайда болот да. Негизи биздин клиника чекап өткөрөбүз, бирок шаблонный чекап жок да. Эркектер буну тапшыргыла, аялдар буну тапшыргыла деген жок да. Анан сурайм, мисалы, апаңыз эмне менен ооруд эле? Анан сиз эгерде апам сахарный диабет менен ооруган десе, деп сахарга текшерем. Анан жок, апам жүрөгүнөн приступ болуп өлгөн десе, деп туруп гомоцистеинди текшерем, ошондой да. Эгерде сиз инсульт жок, бирок жана Б группа деп коет, витамин Б группа. Ошол түшүп келатканда гомоцистеин көтөрүлүп кетет да. Гомоцистеин деген көтөрүлсө, ал сосудтарды талкалай баштайт. Анан барып, анан кийин инсульт болот да, сразу эле адамдар инсульт болбойт. Инсульт болуш үчүн канча деген жылдар керек да. Бизде көрөрмандардын да суроолору бар экен, мүмкүн болушунча жооп берүүгө аракеттенели. Ич катууга эмне жеш керек, кеңеш айтып коюңузчу дейт. Ич катуунун диета менен эле дарылоо бул аздык кылат да. Анткени ич катуу бул өзүнчө бир оору эмес. Холецистит, панкреатит дегендей оору эмес да, бул кайсыл бир оорулардын негизинде пайда болгон көйгөй да. Мисалы, калкан бези жакшы иштебей айтса, запор болот. Өтү жакшы иштебесе запор болот. Организмде паразиттердин көбөйүп кетсе запор болот. Ашказанда гастрит, хеликобактер пилори болсо, тоже ич катат. Анан эгерде дарыгерге келгенге чейин эмне жеп турам десе, булар клетчатка жеш керек көп. Сууну ичиш керек. Сууну кантип ичебиз? Сууну тамакка чейин, тамактан кийин ысык абалда ичебиз да. Муздак эмес, Муздак эмес, жылуудак эмес. Көп эле ошо муздак сууну эле алып мынтип ичип жүрө берет, ал туура эмес. Эмне үчүн? Анткени сиз ысык ичкенде бул даяр бензин да, койдуң айдап кетип калдың дегендейчи. Ал эми муздак же жылуу ичсең, аны ысыкка айландырам деп организм энергиясын кетирип коет да. Анан тамак сиңирүү системасы деп айтып атпайлы, шилекей, ашказандын кислотасы, өттүн, уйку безинин суюктугу, ошонун баары 85% өйдөдө суудан турат. Ошон үчүн суу ичиш керек. Суу ысык эле суу. Дагы кийинки суроо, саламатсыздарбы, Регион каналы. Спорттук тамак аш жөнүндө сурайын дедим эле. Протеин, креатин жана ошондой эле гейнер ушундай нерселерди ичсе ашказанга пайдабы же зыянбы дейт. Мындай да, мен нефрологияда да иштегем. Нефрология деген бул отделение бөйрөктөр иштебей калат да, анан аппаратка түшүп калышат. Мен мындай тамак аштарга көз карашым туура эмес деп, терс да. Анткени Кудай берген ошо протеин белокторубуз бар да, эттен алсак болот. Ошону эле жакшы сиңирип эле эме кылсак, это достаточно. Анан муну ичкенде жанагындай өтө мындай булчуңдары чыгып кетет, ошону каалап ичишет да буларчы. Бирок туура эмес да. Или вес кошом дейт. Мындай сөз бар, алыс жол аман жол, жакын жол жаман жол депчи. Акырындык менен кыла берсе, ошол каалаган эме салмак келет да. Мен көз карашым терс мындай нерселерге. Кандайсыздар? Менин ичим көп катыйт, төрөттөн кийин 17-20 күнгө чейин. Бул коркунучтуу эмеспи? Жел көп чыгат, акыркы күндөрү эмне кылсам болот деп. Бизде аялдарда көп ич катуу кездешет, анткени биз көп төрөйбүз да. Төрөгөн убакта ичегини бала түртүп
запор болуп калат да, бирок ал төрөгөндөн кийин ордуна келиш керек да. Анын үчүн эмне кылыш керек? Аял киши төрөгөндөн кийин гимнастика жасаш керек, определенный бир диетаны кармап коюш керек, анан өттү иштеткен витамин, микроэлементтерди ичип коюш керек эле да, бирок биз аны кое берип жиберебиз да. Бирок бул кош бойлуктан кийин текшериш керек. Балким буларда дефицитный состояние бар. Организмде состояниеде дефицит болсо, анемия болсочу, кишечник мындай П-образный болот да. Анан бул жери С-образный болот да, С тамгасына окшош. Заңды өйдө чыгарыш керек, бияка түртүш керек, ылдыйга оңой. Анан мына С жерден мындай өткөрүш кыйын. Түртүш керек да. Мисалы мен сизге деле тамак бербей эле кечке иштетерсем, мындай толук кандуу ишти эме жасай албайбыз. Кишечниктерге деле күч керек. Анемия болгон аялды анемиясын лечение кылбай туруп эле запордун лечение кылбайбыз да, биз баардыгын комплекстүү түрдө карайбыз. Эң туура. Ошол негизи эле могу ич катканда биз көбүнчө оору катары кабыл албайбыз да, ичим катып калыптыр деген сыяктуу эле. Баягы өнөкөт оору катары кабыл албай эле 1-2 күн убактылуу жана айтып атпайсызбы, дары дармектерди ичип коюп жүрө беребиз да, анан кайра ал ич катуу сөзсүз түрдө кайталанат да, анан мунун аркасы эмнеге алып келиши мүмкүн? Эме Струтинский деген автор бар, ошо эме боюнча, запор боюнча сонун жазганда мындай. Мен ошону эле окуй берем, күлө беришет, даңкыйган китебиңди окуп атасың депчи. Ошону 3-чү курстан бери окуйм да, аябай сонун жазылган. Ошол жерде жазылууда ич катканда дары ичебиз го, ошол дарылар кайра ичти каттырат да. Көрдүңүздөрбү? Жардам бербей эле тескерисинче. Биринчи жардам бере берет да, анан кайра ич катууга алып келет. Көрсөм, жана неврологдор айтпады эле, баш оорунун дарысын ичерсең, кайра ошол дары кайра башты оорутат да. Ал мынтип ич катабы, ич өтөбү, баш ооруйбу сөзсүз түрдө дарыгерге барып алган адамдарга выгодно болот. Экономический делечи туура да болот, выгодно болот. Эмне үчүн дарыгерге келишпейт? Анткени убактысын аяшат же акчасын аяшат да. Эгерде тескерисинче алынысы жок дары алгандарын эсептесеңчи, кайра аябай чыгым болушат да. Ошон үчүн мен айтат элем да, жада калса оорубаса деле келип кеп кеңеш алып алсаңар, 1000 сом төлөйсүңөрбү, 2000 сом төлөйсүңөрбү, сонун кеп кеңештерди медицина мындай да, особенно биздин клиника. Бир ай эме сайын улам жаңы эмелерди сатып алып, өзүбүздүн акчабызга сатып алып окуп, айы момундай чыгыптыр деп, ошону бейтаптарга консультация убагында айтып турабыз да. Ошол ички органдарды, ичегилерди же болбосо ашказан ооруганда ар бир эле киши да өзүнүн организмдерин кантип тазалап, ошол паразиттерден тазалап турса болот? Мындай да, бир ич катканга, паразиттерге чудо таблетка жок. Анткени паразиттин дагы эмелери бар да. Өттүн протокторунда жашаганы бар, ашказанда жашаган бактерия бар, кишечникте бактерия бар. Мисалы, недавно бир эмем көрдүм, ашказандагы хеликобактер пилори бир нутрициологко барып эме менен витаминдер менен лечение кылыптыр да. Эч качан хеликобактер пилори эме менен витаминдер менен лечение болбойт. Мындай да, нутрициология есть, где он поможет, а где он не поможет да. Ошондой нутрициология баардык эле ооруларга эле өзүн чудо сезбеш керек да. Биздин ушундай абал болуп калат, биз жардам бере албай калабыз да. Анда более биздин эме Мусаева Халида Шамилевна деген тоже невролог, превентивный медицина, ошол сөзсүз түрдө көзөмөл кылат да. Анан бизден кеңешибиз, биз Кудай берген защиталар бар да. Биз тамакты канча бышырбайлы, канча чөп чарларды жуубайлы, определенный количествода курттар, бактерия, микробтор түшүп турат. Бирок ал өлүп, ошол эле эме менен чыгып кетиш керек да, жашап калбаш керек. Анын үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Баягы эле майда чайнашыбыз керек, ашказандын кислотасына тийишпешибиз керек, шылкылдатып артынан суу ичип, анан өт жакшы куюп бериш керек да. Өттүн суюктугунун ошо паразиттерди өлтүргөнгө эмеси бар, касиети. Дилшатчы, баягы бизге бөлүнгөн убакыт бат эле соңуна келип калыптыр. Чынын айтканда баягы кыска болсо дагы бирок көрөрмандарга көбүрөөк ушул ден соолукка пайдалуу маалыматтарды айта алдыңыз. Атайын убактыңызды бөлүп биздин куттуу студиябызга келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели дагы. Анан жалпы элдерге ден соолук катары бир чакырык жасап, бир эркин микрофон берели. Мен ошо элдерди эмеге чакырмакмын да. Ооруну алдын алуу бул эң жакшы медицина.
анан арзан дагы болот да. Баягы өзүм мен негизи коммерциантмын да, мындайча айтканда экөөнү чогалып кетем да. Мен көпчүлүгүн мынтип байкап эсептеп ушинтип эметкенде эң туура медицина бул алдын алуу экен. Арзан дагы болот экен да. Ошон үчүн ооруп жатып онкологиянын эшигин каккылаганда ойлонбой ошол мен таң кала берем, онкологиянын эшигин таккылаганда акча табылат да. Ошол акчаны биз ошо онкологический оору болуп калбайын, оорулуу болуп калбайын деп жумшасак да болот да. Ошон үчүн баарыңыздарды бир жылда бир оорубайын деп алдын алып дарыгерлерге барып турган. Чоң рахмат Дилшат айым, дайыма ушундай супсулуу болуп, чындап сизге муктаж болгон кишилерге жардамыңызды көрсөтүп, ушундай кеңешиңизди берип жүрөбүз. Кесиптеш, мен баягы эфирибиздин башында эле ден соолук аркылуу баштабадым, андыктан жалпы көрөрмандар да эч качан оорубаңыздар демекчибиз. Себеби биздин ар бир эфирибиз сиздерге кандайдыр бир пайдасын тийгизип жаткан болсо, биз кубанабыз. Себеби коомубузда көп көйгөйлүү маселелерди козгоп, ошолордун бир суроолорун, жоопторун издегенге аракеттенип, мына ушундай меймандарды маектөрүбүзгө чакырып, ар дайым Регион телеканалынын Таңкы Регион көрсөтүүсү сөзсүз түрдө сиздерге бир өзүнүн салымын кошуп жатат деген ойдомун, кесиптеш. Анан бизге бөлүнгөн 1 сааттык эфир дагы мына ушундай соңуна чыгыптыр. Жуманын дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин 1 саат алкагында Таңкы Регион өз ишин улап сиздерге кызмат көрсөтүүгө даяр. 1 саат алкагында кесиптешим Оксана жана мен Адилет Аманголов болдум. Кудайым буйруса эртеңки эфирден амандашып, сиздерге жагымдуу маек тартуулаганча аман туруңуздар. Сак саламатта туруңуздар.